Достар, ассаламу алейкум. Наха бинодобуз. Наха бинода Снежок таксопаркына келип калыптандар. Машина өтө көп экен. Эконом, комфорт плюс машина бар. Каласаңар бизнес да бар. Өзүңөр жакшы билесиңер. Анан кийин жак системасы бар экен. Аны дагы аз толук айтып беребиз. Алтынбек мырза толук силерге айтып берет. Алтынбек, ассаламу алейкум. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Шүгүр. Парк боюнча айтып бериңчи. Эмне машиналар бар, баалары канчадан? Биздин таксопарк Снежок таксопаркы. Бізде эконом, комфорт плюс машиналары бар. Экономға Polo, Solaris, Kia Rio машиналары бар. Алардың арендасы 1800-ден 100 рубльдан касказымен 1900 болады. Комфортторго Байк деген машиналар келди, Kaya деген машиналар келди. Булардын арендасы негизи 2500-ден касказымен 2600 болады. Именно ушул 0 пробег машиналар, Kaya деген машиналар келип атат. Ушулардын 2 адам болуп, бир друга акция менен келе турган болсо 2000-ден кылып беребиз. Бул убактынчалык эмес. Эсили 2 адам 2 жыл айдайбы, 1 жыл айдайбы айырмасы жок. 2000-ден кете берет. Комфорт плюска Жак деген машиналар бар. Анан комфорт плюс Камри, анан K5 машиналары бар. Алардын арендасы болсо Жактардыкы 2700-дөн, касказ менен 2800 болот. И плюс Жактарга бир күн выходной менен. Анан бизде каска эмне себептен төлөнөт? Кудай сактасын, ушундай жаңы машина айдап баратып, кыш келе атат, тайгак жолдор, ДТПларга учурап, күнөөлүү болуп кала турган болсо, 20 000 эле төлөйт, 20 000ден ашыгын компания өзү жаап берет. Эсили машинени сразу бериштин кажети жок. Башка машинеге отурат, аны дагы списанияга коюп беребиз. Анан регистрация 3 айлыга жазап беребиз. Мисалы үчүн Кыргызстандан жаңы келе турган болсо, акчасы жок, кыйналып аткан болсо, 3 айга 5000 рубльга регистрация жазап беребиз. Туугандар, ушул машинага основной 2 адам привид друга менен келе турган болсо 2000 рубльдан экен. Негизи 2500дөн. А бул болсо 2500дөн экен. Калсаңар эконом, калсаңар комфорт плюс машинасын алып кетсеңер болот. Анан кийин мына жери жакшы экен да. Кокус Кудай сактасын, ДТП болуп калып турган болсо, сумма канча болбосун? 100 000, 200 000, 500 000. Боло турган болсо дагы 20 000 бересиңер, калганын компания өзү жабып коет экен. Дальше башка машина берет, айдап кете бересиңер да. Регистрациядан проблема болуп аткан болсо дагы кайрылсаңар 3 айлыкка 5000ге коюп берет экен. Жакшы, телефон номерлерди, адрестерди экранга жазып койдум. Келип көрсөңөр болот туугандар. Наха бинодан Красногорскийде, ошол жакта. Келе бересиңер, Снежок таксопаркы. Наха бинодан иш башталычын, Наха бинодан. Мындай кылайын. Домойду сразу басып коюнчу. Домойду бассам, 1 саат 50 минута дейт го. Бардыңар зимний баллонго өттүңөр, шашып. Эртерээк кылып койсок болобой эле дейм. Мен дагы бүгүн зимний баллон алдым. 26 000ге түштү. 27 000ге түштү. Андай болуп калды. Азыр келип атам да, бияка Наха биноға келип атам. Новорильский шоссеге чыктым. 120 кармап келдим. Ограничение 110, 130га чейин можно го. Мындай болот да, балансировка кылбай койгон окшойт. Кашковскийден эле кылдырдым эле жана баллон саткан жерденчи. Үй жакта жакшы бир жерде вулканизация иштеткен туугандар бар. Барып туруп балансировкасын бир текшертирейинчи. Мынтет, летний баллонду антпейт эле ошо балансировкасы эле жок деп атам. Домой басып койдум. Заказ берсе кийин бир жолу ошону кылдырганча иштейличи. Бүгүн канчасы болуп калды? 15 экен. 15 октябрбы? Күнгө вторник. Кеттик анда биз бир иштеп келели, биз менен чогулай иш кандай болот экен көрөбүз. Саат почти 6 болуп калды. 5-тен 54. Бир 2-3 чейин иштесек жетет. Бүгүн баллон алмаштырып, суукта үшүп, же калыңыраак куртка жок. Бай, 1 саат 20 мүнөт. Белорусский вокзал. Коэффициент канча мен берди? Коэффициент бар жерден берип койдуң го. Коэффициент бар жерден берди, канча мен берди билбейм, көрбөй калыпмын. 13 мүнөт жетесин дейт го, 5 километр дейт. Кеттик, биринчи заказ жакшы болду. Белорусский барсак секин дагы наракка барып. Кеттик.
Белорусский вокзал жақ келіп қалдық. Бірінші эле заказ. Мына ежемін таштадым. Так. Короче, 51 минутада келдім да. Зонадасын деп көрсетпейді, 75. 55 минут болуш керек, адашпасам. 1767-ге. Жаман емес. Үйгө дагы 47 минутта дейт қой, Белорусскийден. Айда дебейсиңер бе? Пробка езіп отқан бу дейм, а? Қанша бол пробка? Вообще, приложение обновление боло берип, бир нерселер болуп калыптыр, а? Эми үстүнө мынаны чыгып атат. Помощь взрослым жандыр депчи. Чем пробканы көрсөтпөйт, не эле болуп атат бу программа. Кеттик. Эми силерди тажата турган болдум да. Белес менен депчи. Айла жок. Пулун алып алгансың да кой. Тамаша. Белес менен иштеп атам бүгүн дагы. Акыркы күндөр өзүңөр көрүп атасыңар. Өзүм да белеске өтүп, белесте эч кандай болот экен деп, белес менен иштеп көрүп атабыз. Парттын проценти 1% да. Арзан. Жакшы го дейм. Акчадан проблема жок. Главный водительгечи акча вовремя каалаган убакта тарс-тарс чыгарып алсаңар эле болду. Парктын ошол жерде эле жакшы да. Белестен проблема жок. Иштейсиңерби? Жамп, нарк, бирок бир программага кириштин да кереги жок. Приложение өзүнөн эле балансты басасаңар деңгени. Баланска киресиңер, акчаны сразу чыгарсаңар, тарс чөт акча. Смело. Секунд да, 200 секунд. Тарс. Номер коюп койдум. Жазсаңар жооп берет, документ жөнөтөсүңөр, парковый заманча болуп иштесеңер болот 1%. Кеттик анда секен, о баллонду балансировкасын текшериш керек эми. Пробка. Ишке чыкпай атып чарчап калдым, тоо алдым. Өй жеттим аяка. Ушундай сөздөр чыгып кетет да. Туттар ачтыңыздар. Жаман сөз эмес го, жеттим деген жымбы. Баллонду балансировка кылдырдым. Наул жерде 24 саат иштейт деп жазылып турат. Бирок 24 саат иштебейт, 12-1ге чейин иштеп атабыз дейт. Эртең менен канчада ачыласыңар десем 6-да дейт. Негизи бул жер орустардыкы. Өзүнүн өзбек туугандар иштейт да. Балансировканы 600 рубльдан кылып берди. Бир баллон 600 рубль. 2 баллон балансировкасы 1200 рубль болду. Элестетик эле. Азыр алдыңкы 2 баллонду 1200 рубльга кылдым. Баллонду салды дагы, ака. Баллонуңуз ишке элекени дейт. Кой, мен муну жаңы салдым. Сен дейт, балансировка кылып көрөбүз, бирок чыгышын билбейм. Чыгабы чыкпайбы дейт. Анан кое бир нерсе кылып бер десем, ошентет, баллон не тарага экен дейт. Баллонду жаңы алдым, бүгүн алдым, настроением жүрдү. Короче, алган баллонум брак чыкты. Эми брак деле эмес. Жүрсөңүз боло берет дейт. Балансировка кылып берди. 1200 алып берди го. Баллон, короче, азыр 120-110да меники мынтат да. Неме дейт. Бир 140 эмес, 160-170ке чыксаң мынтат дейт. Кайда дедим, 160ка чыкпайм мен кышында. Жүрө берем десем жүрө бересиң дейт. Ошол. Арканкы баллондарда 2-5 кылып койгон экен. Төртөн тең. 2-3ке түшүрдүрдүм. 2-5 так деп калат да. 2-3ке түшүрдүрдүм. Кылып берди, 1200 сом акча бердим балансировкага эле. Мынантип тазалап кылышат да булар, карасаңар. Мынтип жууйт. Полный топурагын катып алгандарды түшүрөт, дисканы тазалайт дагы. Анан мынантип туруп кургатат. Арчып тазалагандан кийин мынантип дагы тазалайт мына жерлеринчи. Карасаңар, анча-мынча жер мынандай кылбайт да. Өзүңөр көргүлө. Бирок видеосун койдум, көрдүңөр, а? Анча-мынча жер мындай кылбайт да. Сөп мен летинги койгондо дагы ушулардан неме кылдырганмын. Балансировка кылдырганмын да. Жайындасычы. Баллонду чечип алат булар, жуйт. Шкала полный ылайларды кетирип, анча-мынча жер мындай кылбайт. Любой жерге баргыла мындай кылбайт эркече. Мен көп жерден көргөн эмесмин. Анан кийин жууп бүткөндөн кийин жаңы ылайларын түшүрөт го. Кургатат. Трапка менен арчып. Анан дагы видеосун көрдүңөр, жаңы этип немесин дагы тазалайт. Анан
Анан кийин балансировкага. Балансировканда жөн эле таштак за коргоочуңарды коюп койбоду. Баллонду бир желин чыгарып, вообще чекесинин башынан майлап, анан кийин кылды. Анакей. 600 сом кымбат, бирок кымбат, базар жок кымбат балансировка өзү эле. Бирок ошончо ишине жараша да. Сону кылып берди. Чыгарып, жууп, тазалап, кургатып, жана жен дагы майлап чекелеринче. Базар жок. 1200 сом бердим, мисалы, разы болуп бердим да. Баллон не то экен, эмне кыл дейсиңер. Кыргыздардан эле алдым, бирок Кашковскийденчи. Үйгө жакыныраак келип калмайм. Үй жакка атайын келдим да, муну билем да. Үйгө кирип чай ичип чыга элем, ишне акча эконом кылайлы чайдан. Машинадан эконом кылбай, курсактан эконом кылабыз го. Силер да ошондойсуңарбы? Өзүңө бут кийим албайсың, машинага бут кийим алыш керек. Өзүңө кийим албайсың, машина бузулса чапташ керек. Ушу менен антап атпайбызбы? Эми үйгө как раз чалсам азыр тамак пишти дейт. Үйгө кирип ысыгыраак үйдөн тамак ичип, анда жумушка чыгабыз, ушундай. Кеттик. Заправканы кылдык. Канчага? 2000 рубльга. Татнефтенчи. Курсакты тойгуздук. Курсак Кудайга шүгүр. Акликада иштерим бар эле, келип Кашковский Аклика жолугуп чыктым. Эми только иштеш калды. Яман иштегим келди да, тоолдум. Иштегим эле заказ аласың го, заказ алгың эле келет го. Жана дагы немеге үй жакка чейин дагы бир заказ алып келдим да. Заказ алгың эле келе берет го. Так, мына Избук программаны ким иштетип көрдү? Кирип көргөндөр барбы? Мындай бир нерсе жүктөгөндөр комментарий жазып койгулачы. Избук программа деп айтып кеттим го. Бул ошол Авитон эле окшошу да, Авитого эле окшош туугандар. Иштетем десеңер, мына уже киргизип атышат да. Мен экран записти басып койдум, мындай жылдырганча неме кылсаңар болот. Таксопаркты бир нерсе сатам десеңер, авиабилет бар экен, баллондор бар экен сатыла турганчы. Комната берем, бампер, кисарт дейт. Автосервис, любой бар да. Келе ушунда колдойлу. Өзүбүздүн кыргыз мекендештер ушул программаны иштеп чыккан. Бекер достор. Жүктөй бергиле. Каалаган нерсеңерди, комнатабы, квартирабы, машинабы, үй сатасыңарбы, комната керекпи, машина сатсаңар толук жазып койгула. Бул программаны каяктан көчүрөм десеңер, Play Market'te бар, болбосо App Store'да бар. iPhone иштетсеңер. Каалагандардан көчүрүп алып пайдалансаңар болот. Өзүбүздү колдойлу. Ошо программаны көтөрөлү кегиле. Кандай дейсиңер? Иштетип көргөндөр, бир нерсе жүктөгөндөр, мен жүктөдүм деп жазып койгула. Пожалуйста, Избук дегиле. Мен линияга коюн дедим, коюн. Кайф жанып атат. Басайлы, Дубровка жактамын азыр. Жинди заказ алайлычы. Токтойн. Парковкага. Катарлаш жүргөнүңдө баркын сезбе. Канатсыз каларымды неге издебе. Коштошуп койдум беле курган жаным. Sensiz ömür ötüp debe. Sen ketken karаңгы жол жарык чачып, күнүгө карай берем өңдөн азып. Билигизбей тушап коюп Пожалуйста, все добро. Там, наверное, можно развернуться, да. Да, так, развернусь. Спасибо. Все добро, пожалуйста. Все
всего доброго деген сөз жаманға айтады екен ме? Қақтан жаттадым білмеймін. Мына мен клиентім уақыт кетіп қалды. Бұл жақта екен. Короче, сілерде дағы олауы балансты қарап қойыншы дедім да, заправка алғаннан кейінші. Тоқтап тұрам да балансты қарап қойын дедім. Балансты бассам заказ шуқат ең ғой. Алынып кетті ғой момент. 54 минутада. 2020 рубль. Деревня Соколова келіп қалдым, мына ол. Немен қарасаңар. Қап қараңғы. Артқа беріп атам, аз көрінбей тұтты. Короче, Внукова жақта. Киевский шоссеменен төз келгенмін. Дейді. Так, свет жандырайын. Ачкіні тақтық. Киевский шоссемен түз кеттім, ограничение 90-да. 110 өтен айдасың, камера татпайды, білесіңер. Камера жоқ жерде бір 130-140 қылып басып қойдым. Балон титреген жоқ, руль нормально да. Нормально екен дедім да. Ошоға мен советім да. Балансировка көп нәрсені чечіп қуат екен да. Көп нәрсені чечіп қуат негізі. Балансировка қылдырып атқанарда қарап тұрғылай. Не брат, онаны жуып тұрып, дисканы жуып, олай-пылай болады да, дискада құмсындарын түшіріп, анан кейін қыл дегілі. Болса бекерлі мағышап ақша кетіресіңер. Жүннен расход қылдым де. 1200 рубль. Ошоға қарап көргілі. Так, Внукова, что там? Внуковада коэффициент жоқ, центрде коэффициент бар екен. Центрге пайдалан басып қоябыз. Телефондарға бір жауап беріп қойыншы. Телефон трың дейді. Көп болып қалды, мен 3-4 ай болып қой, 3 ай болды оқшайды. Тариф ачып атабыз ғой. Комфорт плюс тесттерді, блокторды, клиентменен конфликт болғанда құлтап қойып атады. Заказ көп отмена қылса құлтап қойып атады, мой яшай езіп атады да. Заказ аласыңар, пассажирге жаздыңар, заказ отмена қылшы депчі. Ал отмена қылып қойырады, сілерде блок қылып қойды 21 күнге. 6 айға блок қылып қойады. Ошондай қылып атады, этият болуш дегіле. Құдай сақтасын, қоқыс блок болып қалса, жазсаңар ачып береміз. Ақшасы кейбіреу үшін қымбат екен, кейбіреу үшін жақсы екен. Ақшасы мынша болады тұрған десем, ақша проблема емес. Сен главное ачып берсең болды дейді. Ачып беріп қойырыз 10-15 минутадачы. Номерге жазсаңар, мен өзім WhatsApp номерім да. Қолдан келсе Клаус. Экономда курстағы сұрап қалады да, курс өтіш қиын. Вроде тура эле жооп бергенде боласың, но өтпейді да. Шоға курстағы өтіп береріз. Конфликт болғанда курс сұрап қалады. Детский тариф, блок, тест, короче, любой. Аккаунттан бөлек, мен аккаунт ашпаймын, мен только тариф ачамын. Ошондой туғандар. Аллады. Бардығы зимний баланға өтіп, күн суып, шиномонтаждағы бар, ептеп көбірек іштесем болды да. Качество емес да, количество да. Качество не қылып қой, бір 5 минут уақытын кетеді. Чым жуып тазалап, жақсына балансировка қылып қой. Количествоға ұрсы болды да. Майлем. Кеттік дальше. Задание. Ама еркек екен. Молодец. Шындай болса, дворға чейін дағы кіріш керек та. Поворот жандырып бұрылайын да алсам, не заезжайте дейді. Я здесь выйду дейді. Екі бетінен өбірейін десің ғой. Шында мындай, дворға кірсең шығыс қиын де. 28 минутада. 29 минут екен, 30 минут болып қалды. 906 екен. Нені айтайын деп атын ұмытып қалдым, естіп атпайым ба? Optima 2019-дарды Комфорт плюстан биыл шығыш керек елі. Білесің қара? 2 жыл ош бер дейді қой. Чымы жалған ба? Optima айдағандар, кім біледі?
ошентип уктум мен. Чынбы жалган билбейм. Яндекс'in сайтына кирип карап көрүшүм керек экен. 18'лерде былтыры чыгарган, 19'у быйыл чыгарыш керек эле. Комфорт плюска 2 жыл кошуп берди дейт. Бошогондо бир карап коюшум керек экен. Карап коем деп унутуп калам да. Чынбы жалганбы? Комментарий жазып койгачы. Optima клуб деп группа ачып коюлуп WhatsApp'тан. Аризо айдагандар Аризо клуб деген группалар бар экен го. Аризонун бир жери бузулуп, бир чексеги жанып калса, мына жанып калдым, эмнеден ой? Мынандай болуп атат, эмнесинен деп сурап турат экен. Биз дагы Optima бузулуп таппай атсак, мынасы мынандай. Мындай болуп атат. Не кылайлы? Запаскасын алмаштырып коеюн деген группа ачып койлу. Балашка келип калдым. Центрге пайжамамды басып койдум. Не кылсам экен, кете берсемби? Башкатып калды. Саат 12:30 болду. Жамгыр жауып атса да мойкага келдим. Мойка кылбай болсо болбойт. Салон ичи өлдү да. Сыртына кичине эле жууп туруп, ичтерин тазалап жууп коюш керек болуп атат. Аз коврикти көрсөтөм силерге. Машина жууганыма бир 4 күн болду, адашпасам. Мойкада эч ким жок. Өзүм жалгыз калдым. Бир-эки машина жууп эле уже чыгып кетти. Бир жол иштерин таза кылып коеюн деп. Бүтсөм эч ким жок го. Могу коврикти көрбөйсүңөрбү? Мен неме кылганды унуттум да, пылесос кылгандычы. Машинанын ичини да, сыртын да жууй элегиме 4 күн болду, бүгүн жууп атам. Коврик өткөндө заказ бердим го мен. Салганмын, мынаны айтканмын. Үстүнө мынантип эко коврик салып койдум да. Силер да ушуну салып койсоңор сандым болуп калат. Өзүнүкүн чечтим дагы. Мондай кылып салып койдук. Сонун көрүнүп калат. Ошо нормально да. Жана эскидеги мына материал болот да. Ошодо мо каучукти чыгарып туруп эле муну өзүнө салып койдум. Мынагачы. Ардан эле жасап берет. Аркы жагында бир көрсөтүп коеюн. Иш бүттү ушу мен. Азыр бензинди куюп толтуруп коеюнчу. Бензин жарым бак болуп калды. Карагыла. Мондай коврик заказ бергендер ушинтип эво коврик жасатып аласыздар дагы. 98%. 95% жабылат да. О жамгырда супу түшпөйт. Сонундай. Ошол. Бүгүнкү иш ушундай болду. Машинаны мойка кылдык. Эмесе кийин барып эс алайлы. Убакыт бөлүп көргөнүңөргө чоң рахмат. Кийинки видеолордон жолукканча салам алейкум. Тынч болгула, аман болгула. Иш болуп атат. Ишти кылгыла. Ишти кылайлы. Ана каналга каттала элек болсо, катталып кала, кимде ким каттала элек болсоңорчу. Видеого лайктан басып, колдоп коесуздар. Сөзсүз анан комментарий жазып коесуз.